Саламатсыздарбы. Ободу Геошондо программасы. 10 январда өтө турган президенттик шайлоого алгач 65 талапкер арыз берген. 2 апта ичинде 20дай адам жарыштан чыгып калды. Президент болом дегендердин арасында режиссер Садык Шернияз дагы болгон. Ал маданият тармагындагы көптөгөн аракети менен таанымал. Мисалга, Лос-Анджелес шаарында өтчү элелык Азиялык кинофестивалды түптөгөн. Октябрь айында Шернияз өз эрки менен депутаттыктан баш тартып, ордун Өмүрбек Текебаевке бошотуп берген. Анткени Текебаевдин кайрадан депутат болууга жазган арызына ага чейин БШК жогорку кеңеште бош орун жок деп жооп берген. Борбор шайлоокомдун бул чечимин кийин сот мыйзамсыз деп тапты, бирок апелляцияда болуш керек. Анткени менен кандай болгондо да Шернияздын бул кадамы мактоого татырлык. Эми Шернияз кечээ Садыр Жапаров менен жолуккандан кийин президенттик жарыштан чыга турганын билдирди. Жолукканда экөө өлкөдөгү саясий кырдаалдан тартып, маданият менен билим берүү маселелерине чейин талкуулаган. Шернияздын айтымында, маданият, илим жана билимге Жапаров мындан ары такай көңүл буруп, олуттуу мамиле кылууга убада берди. Чыгармачыл топтор менен айына жолугуп турууга убадасын берди, чыгармачыл кишилер менен. Аны дагы тактап алдык. Таза максимум болуп кеткенде 60 календарды күндөн калбай жолугуп турам деген убадасын берди. Ал киши бул нерсе өзүнүн оюнда дагы бар экенин айтты. Бул жагынан дагы менин оюмча бул механизмдер жетиштүү, маданиятты көтөрүп чыга турган деген ойго келдим. Ким эмне десе дагы же кандай аргумент келтирсе да, президенттик шайлоодо Жапаров утуп чыгаарынан күмөн санагандар аз. Конституциялык кеңешме дагы президенттик башкаруу камтылган конституция долбоорун жазып чыгары турган иш. Анткени Жапаров менен анын тарапташтары ошону каалайт. Шернияз дагы туура адамга кайрылган, анткени мурдагы бийлик анын айткандарына көңүл бурчу эмес. Бул кандай мамлекет өнүгүш болот? Каяка барабыз анда? Анда жанагы президенттер канча жолу болгон, анда жанагы парламент 2000-3000 киши, анда өкмөт башчылары 30 жолу болгон, эмне кереги бар негизи? Эгер биз мамлекеттин өзөгү болгон телевизге, маданиятка көңүл бура албасак, урган инсандарга көңүл бура албасак, алардын чекесин сыла албасак, аларга жакшы сөз айта албасак, аларга өбөк жөлөк болуп бербесек, анда бул кандай мамлекет? Депутаттыгы учурунда Шернияз маданият жана маданият адамдары үчүн такай күрөшүп келген. Кечээ күнү болсо, мындан ары мамлекеттик кызматка барбастан убактысын чыгармачылыкка арнай турганын айтты. 2010 жылы Шернияз маданият министри да болгон. 19 жылдын 25 апрелинде ал жогорку кеңеште түтөп сүйлөгөнү өкмөт башчынын көп барактуу отчетунда маданиятка 6 сөз гана арналганы себеп болгон. Өсөм деген мамлекет маданияттан баштайт. Өсөм деген маданият руханий инсандардан баштайт. Өсөм деген мамлекет асыл сөздүү бийик ойду ойлойт эң биринчи. Ошондо мамлекет өсөт, ошондо мамлекет күчүнө кирет. Ошондо андай жерде уурулук болбойт. Андай жерде өкмөттүн арасында болуп туруп, зам министр болуп туруп коррупцияга барбайт андай мамлекет. Садыр Жапаров менен жолукканда Шернияз сот реформасы, парламентаризм маселелери, киргизилип жаткан курултай институтуда талкууланганын билдирди. Курултай менен байланыштуу Шернияз саясий иштерден четтеп калган аксакалдарга көңүл бурууну сунуштаган. Көпчүлүк маселелер боюнча тил табышы болгон. Айрымдар боюнча, мисалга, парламентаризм тууралуу тараптар ар ким өз турумунда калган. Эгерде ошол чакырышып сиздин көңүлүңүзгө төп келе турган ойлорду бөлүшүп, анан ошого кээ бир көптөгөн позицияларыңызга макул боло турган болсо, андай нерсени аттап кетүү мен өзүм текебердик деп түшүнөм. Адам болгондо эми биз сүйлөшүүлөргө барып кылышыбыз керек. Садыр Жапаровго мен мынтип айттым. Биз чыгармачыл кишилер өзүбүз эркин болобуз, өзүбүздүн оюбузду айтабыз. Биз сизге жасакерлик, кошоматчылык сөз айтпайбыз. Бирок эң негизгиси кечээкү жолугушуу жана бүгүнкү чегинүүсү менен режиссер Садыр Жапаровдун коомдогу легитимдүүлүгүн жогорулатты. Ошондо саламат калыңыздар.